Дүрүлүтө алыстан калың булут сагынып үстүнөн карайт бизди кыйналып куусалыктан ооругансып шатырап төгөт жамгыр булуккансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен бүгүн келет жүрөктүм ыкчып туруп анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү күндүн нурун коштошуп жумага балким айга нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен бүгүн келет жүрөктүм укшуп туруп анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жамгыр ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр ыйлачы ыйлап алчы. Сон болду. Салам достор, кирип келген жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды мына жыл жаңырары менен бүгүн биз Алтынай менен жолугуп отурабыз. Алтынай кирип келген жаңы жылың менен. Анан өзүңүздөр билгендей мына ушул жамгыр аттуу ыр учурда аябай элдин кулагына сиңип сүйүү уккан ырлардын бири болуп жатат. Алтынай бүгүн бизге сонун ырларды ырдап берет. Баарыңыздарды жаңы жыл менен куттуктап. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мынакей жакшы башталыш болду, Кудай буйрса эң жакшы жылдардан болот деген ишеничтемин. Эмесе Алтынай, өзүңдү алгач калың журтка тааныштырып, андан кийин жаңы жыл жөнүндө бир ырдап, анан маегибизди улабайлыбы. Келиңиздер, мен Алтынай Асанбекова, Нарын областынын Кочкор районунун Семизбел деген кичинекей айылдан болом. Ошол жакта төрөлүп, ошол жакта мектепти аяктап, анан бул жака Калы Ималда Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын астында опералык ырдоо 2 жылдык даярдоо курсун бүтүргөм. Андан кийин Кыргыз улуттук агрардык университетин бүтүрдүм. Анан азыркы учурда ошол агрардык университетте бүтүргөн билимим боюнча мамлекеттик кызматта иштейм. Андан сырткары ушундай чыгармачылык менен иштеп жүрөм десем болот. Эмне үчүн ошол чыгармачылык жол менен эле кеткен жоксуң, башка кесипте тандалганың кызык болуп атат? Негизи баары ойлой берет экенсиң, бирок ошо Кудайдын буйругу менен болуп калат экен. Кудай сен башка нерсени ойлосоң, Кудай сага башка нерсени даярдап койгон болот экен. Ал Кудай даярдап койгон нерсе сен күткөндөн да жакшы нерсе болуп калышы да мүмкүн экен. Мен азыр өкүнбөйм. Негизи ушул Кыргыз улуттук консерваторияга тапшыргандан кийин 2 жылдык бүткөндөн кийин кайра консерваторияны өзүнө тапшырышым керек болчу, бирок ошо ата-энем турмушка чыксаң балким жолдошуң ырдатпай коет, башка дагы билим алып ал деген кеңештерин айткандан улам, анан ошол жака тапшырып калгам. Көрсө ырчылыкты деле, мындай жумушту деле алып кетсе болот экен. Анда бир жаңы жыл жөнүндө ыр ырдайлы, андан кийин. Келиңиздер, анда жаңы жыл жөнүндө ыр дегенде эле эсибизге Бекборбиев агабыздын келсин жаңы жылың келсин деген чыгармасы сразу баарыбыздын кулагыбыздан жаңырат го дейм. Ошол чыгармадан арнап берейин.
Ал жардамчың турбайбы? Кубанабыз барбыз жаңы жылда жылына, көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына. Жараткан чачкан кут болсун, барыбызга тең келсин. Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, бакыт берсин, келсин жаңы жылым келсин. Элге бакыт талай берсин, аруу сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин, келсин жаңы жылым келсин. Тынчтык берсин, ырыс берсин, кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала кетсин. Кел жаңы жыл, жаңы жылды тособуз жакшы тилөгөй менен. Шаңдуу көңүл шапар менен, шарап аткан той менен. Таарыныч капалык болсо, досту досу кечирсин. Жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин, бата берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин, аруу сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, ырыс берсин, кош айтып өткөн жылыбыз коронавирусту ала кетсин. Кел жаңы жыл. Алтынай, мындай башка ырчы айымдардан өзгөчөлөнгөн сонун тембриң бар экен да. Чоң рахмат. Анан опера жагын бүтүп турсаң, анан гитара менен ырдайт экенсиң, мындай өзгөчө ырчы экенсиң. Эмне үчүн гитараны канчадан бери чертип келесиң? Гитараны көп эле ушул интервьюлардан айтып келатам. 6-классымдан баштап колума кармадым, бирок ушул бизде айылда эми музыкалык атайын мугалим жок болгондуктан, музыкалык окуу жай жок болгондуктан, баягы өзүм эле байкемден көчөдөгү аккордтор менен эле үйрөнүп калдым. Анан кийинчерээк азыркы күнгө чейин эле кыялым десем болот, ушу профессионалдык деңгээлде үйрөнгүм келип жүрөт. Ушул бирок көчөдөгү аккордтор менен эле ушул байкемден үйрөнүп, ушу 6-классымдан баштап ойноп калдым. Өзүмдүн ырларымды, өзүм ырдаган чыгармаларды ушинтип коштогонго алым жетет. Бирок профессионалдык деңгээлде ойной албайм да. Эми учурда көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан Жамгыр аттуу ырың тууралуу айтсаң, сага бир жакшы мындай ийгилик алып келди окшойт, Ооба, бул жакшы чыгарма. Мен башында бул ырды укканда эле бир өзүңдө бир сезим болот да. Жакшы көрүп каласың, жүрөгүңдө жашайт. Балким ал элдерге жетеби, жетпейби, аны деле сен ойлобойсуң. Ал чыгарма сага жаккан үчүн эле аткарасың да. Анан бирок ушул жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Мен бул чыгарманы билчүмүн да, баары бир өз угармандарын качандыр бир болбосо дагы табат деген ойдо болчумун. Анан акырындан элге сиңип келе жатат десем болот. Бул чыгарма менин бир тууган агам Бакыт Ильясовдун чыгармасы. Ошол киши дагы мага гитара үйрөткөн ошол адам. Жашоомдогу эң салым кошкон агам болду десем болот. Жамгыр чыгармасы ушу 2010-жылы жаралган. Ал кезде бир студент болуп мен ошол байкем экөөбүз квартирада чогуу жашап калдык. Анан ушул байкем ыр чыгардым деп мага угузуп калды, бирок биринчи укканда баягы маани деле берген жокмун, чынын айтсам. Андан кийин уга берип, бир үйдө жашап, уга берип, гитара чертип, эмете берип, анан үйрөнүп, анан ушул ырды ушул подружкам экөөбүз, курбу кызым экөөбүз аткаралы деп дуэтте жазылган эң биринчи 2010-жылы. Анан ал кезде жаш болуп, радиолорго деле баягы алыбыз жеткен радиолорго бергенбиз, анан калгандарыга алып кеткен.
Ошол менен бул чыгарма 10 жыл жатты. Ошол кезде тараган версиясы тарап элдер уккандар азыр айтышат эски го депчи. Анан жатып улам ырчылар сурай башташты. Ушул ырыңды мага сатпайсыңбы же бербейсиңби дегендер көп болду. Анан кой ушул менден биринчи бирөө ырда салбасын деп анан 2019-жылы чыгынып ушул ырды жаздырып анан жаздыргандан кийин көп аранжировка жазылды да бул жамгырга дагы. Анан аранжировка жазыла берип ошо өзүмдүн бирок оюмда ал чогурдаган кызыбыз да турмушка чыгып кетти, ырдабай калды. Анан оюмда ушул өзүнө эле гитараны өзүнө эле черттирип коеюнчу деген ниетте Чыңгыз Турдубеков агабызга гитара ойнотсом эле Алтынай сонун чыкты го, сонунурго клип тартпайсыңбы деп ошол студиядан эле мени шыктандырып салышты да клип тартууга түрткү болушту. Анан ошондон улам эле клип жаралып калды. Анан мына ушинтип жакшы ийгиликтерге алып келип атат десем. Алтынай, үнүңдү, ырдоо манераңды ырчы Минюра Рахимжановага окшоштурдум мен. Анан окшоштургандар барбы деги эле ушул кыргыз эстрадасындабы же айтор ушул чыгармачылыкта жүргөн кимди күмөр тутасың, кимге карап түздөнөсүң дегендей. Кичинекейиңде балким кыялданган ырчылар менен жолугуп азыр. Минюра Рахимжанова деп калдыңыз, көп кишилер окшоштурушат. Минюраны деле жакындан таанычумун. Анткени ошол курбу кызым экөө группалаш болушчу консерваторияда. Анан жеке тааныш деле болчубуз, бирок ошо үнүбүз деле тембрыбыз окшош экенин деле көп байкачу эмес экенмин. Анан кийинчерээк көп киши айтып калып эле жамгырды дагы радиодон же болбосо баягы телефондон өткөндө көп киши ойлоптур Минюранын ыры го депчи. Анан кийин айтып калышты, көрсө сен ырдайт турбайсыңбы деген. Анан күмүр туткан деле аябай бирөөнү күмүр тутам деп деле айта албайм, бирок ошол байкем кулагыма сиңирип койгон Земфираны жакшы көрчүмүн. Ал эми кыргыз эстрадасынан баягы ырчыларды кичинекей кезимде көрүп, кандай десем, Гүлнур эжебизди көрүп, баардык эле ырчылар айтат болуш керек ошол нерсени. Мен да ушундай болсом деп жанагы анкеталарда мен Гүлнур Сатылганова болом дегендерим болчу. Анан буюрса эми жетабыз десем болот алардын изи менен. Жаңыдан аралашып келе жатасың чыгармачылыкка. Чоң сахнага чыккан күнүңдү, анан ошол азыр кандай мындай атактуу белгилүү ырчы болсом экен деп аракет кылып жатасыңбы же биз жакында эле Токтор Бекбоев агайыбыздан интервью алганда ал айтты да, мен мындай аябай звезда болуп канга деле аракет кылган жокмун, жөн эле жан дүйнөм ошол нерсени каалайт, ошон үчүн ырдайм деди да. Сенде кандай? Мен кичинемден бери эле билбейм, ырчы болом дечимин. Мен Алипе майрамдан баштап мектепти бүтүп кеткенче концерттерде ырдадым, жаш таланттар конкурстарына катышып, билбейм эмнегедир ырчы болом деген эле сезим жашачы. Анан кийин баягы биринчи, экинчи жаңы аралашып келатканда радиолорго барсаң ырыңды албай койсо баягы шагың сынып, ырдабайм деп анан азыр деген баардык нерсе финансага келип такалып калат эмеспи? Чыгармачылык, клип тартыш үчүн акча керек. Анан баягы аябай байдын кызы болбогондон кийин ошол нерсеге келгенде дагы ага мынча акча керек, тиги буга акча керек, ырдабай эле коеюнчу деген ойлор болуп кетчү, чынын айтсам. Балким ошон үчүн баягы кеч чыкканымдын да себеби ушундай нерселерден. Бирок баары бир жүрөктөгү каалооң нерсең ал анда эч нерсеге карабайт экен да. Өзүң эле ээрчитип кете берет экен. Сен азыр 18 эле жаштасың, 18 плюс бара алды да. Анда дагы бир ырдайлыбы? Башка тилде мүмкүн болсо. Bir kere kırıldım, bir daha kurulma. Bozulup sokuldum içime. Neler yaşattım, canıma yaktı çok. Yine de üzülme. Olur da derdime düşersen, denemedim diye merak edersen, suçlayıp kendimi avutma. Başa dönüp kendimi savunma. Bir kere bu moda girdim mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdum mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdim mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla kaldım mı, çıkamıyorsun aşktan. Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan. Başa dönemiyorsun bir tane.
Bir kere bu moda girdim mi çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla durdun mu utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı utanıyorsun aşktan. Бали, өнөрүң өркүндө берсин. Алтынай эми сен мамлекеттик кызматта иштейт экенсиң, анан чыгармачылыкка баш отуң менен киришип жатасыңбы же мындай бош убакыт болуп калса эле ырдап коесуңбу? 2019-жылдан баштап өзүмө максат койдум. Ушул чыгармачылык жол менен эле кетем деген сезим болуп атат азырынча. Анан мамлекеттик жумуш деле жолток болбойт. Себеби убакыт тапса болот, экөөнө тең жетишсе болот. Анан Кудайым буйрса, азыркы эң алдыңкы максаттарымдын бири ушул баш отум менен чыгармачылык жолумду түптөө десем болот. Эмне болгон жумуш ошол? Сыр болбосо. Негизи орусча айтканда госкартография деп айтылат. Мен көп эле адамдарга каякта иштейсиң дегенде госкартография десем эле ал эмне деп баары бир түшүнбөй калышат да. Ошондуктан чечимелеп берсем деле түшүнбөй калышат. Ошондуктан баары бир айта кетейин, негизи аталышы мамлекеттик картографиялык геодезиялык кызмат деп аталат. Картографическая служба деп. Бул ушул биздин Кыргыз Республикасынын жерлерин ушул картага түшүрүп ошол жаат да. Жооптуу жумуш. Бирок мен карта чийбейм. Ал жакта карта чийишет, жаңылашат. Бирок биз ошол карталарды кандай десем, кыргызча кыйыныраак болуп атпайбы? Для служебного пользования секретные карты деп бөлүнөт негизи. Анан ошолорду карайбыз да биз. Кызыктуу жумуш экен. Эми мурда мен апамдар айтчу эле да, биз жаш кезде мындай гитара черткен балдарды жакшы көрчүбүз депчи. Ошол кезде мындай авторитет болчу экен да ошондой балдар. Азыр кандай гитара черткен кыздарга балдардын мамилеси? Баягы буга чейин сөз айтып жүргөн балдар деп коеюн. Негизи ушинтип айтып калышчу. Сени алып эле ырдатып отургум келет депчи. Анан балким ошол балдарга да ушул нерсе жагат окшойт, көп угам. Сени алып эле ырдатып отургум келет деп айтышат. Ошол анан бирок мамам урушчу. Эркек бала деп болбой гитараны ташта депчи. Анан болбой эле колум жоруса деле болбой эле гитаранын кылдары катуу болот эмеспи, анан жарылып болуп мозоль болуп кетчү. Анан болбой эле ушул жакшы көрүп калдым гитараны. Өзүң назик болуп анан гитара сонун эле жарашат экен. Чоң рахмат. Эми 2021-жыл кирип келди. Ага чейин сөз айткан балдар деп калдың. Жигитиң барбы? Жок болсо кандай жигиттер жагат жеке турмушуң жөнүндө? Жок, азыркы учурда жигитим жок. Азыркы учурда ушул жигитим жоктугуна да байланыштуу чыгармачылык менен жакшы иштеп алайын деп атам. Балким ушундай бир фундамент түптөп алсам, балким ошол болочок жолдошум дагы кой ушунун фундаменти түптөлүп калыптыр, стенасын көтөрүп коеюн деп калат. Деп азырынча эч ким менен сүйлөшпөй элемин. Бирок атайын мындай бала жагат, анан андай бала жагат, бою узун болуш керек, анан толук болуш керек, арык болуш керек деген нерсени деле айтуудан алысмын. Билбейм, бир жан дүйнөң жакшы көрүп калса эле ошол болуш керек. Мага жар керек, үзүктү жалгай турган, жогумду камдай турган, тагдырым татал болсо, тар жолдо тайбай турган, тагдырым татал болсо, тар жолдо тайбай турган. Мага жар керек, берилип сүйүп турган, күн болуп тийип турган, аялдык көрсөтсөм да, ар дайым бийик турган, аялдык көрсөтсөм да, ар дайым бийик турган. Мага жар керек, от болуп жалындаган,
Uzun dil uşaklarda alыс бол деп айтмакмын ай uzun dil uşaklarda мага жар керек бирок жүрүп кара жердеги рызкы ала келген ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген мага жар керек деп көңүл олуктурдум купулум толуп турду жүрөктөн көксөгөндү келет кыргыздан жолуктургун жан дүйнөм көксөгөндүң ай келет кыргыздан жолуктургун 2021 кирип келди, Кудай буюрса. Кандай пландар бар бул жылга? Ушул Бакыт Ильясов агамдын Жамгырдын авторунун дагы бир чыгармалары бар. Негизи буну 2020-жылы эле ишке ашырайын деген ойдо болчумун, бирок 2020-жылы бир эле ыр жазганга жетишип калдым. Ал дагы ушул Байкемдин чыгармасы. Анан ушул Байкемдин чыгармасын Жамгырын эл сүйүп угуп атса, калган чыгармаларын деле эл сүйүп угат болуш керек деген ниетте, Кудайым буйрса 2021-жылы жакшы ырлардын үстүндө иштеп, анан бир клип тартуу. Эми чыгармачылык чөйрөдө ушул эле болуш керек. Ошол. Эми кыргыз эстрадасына гитара менен ырдап чыккан бир өзгөчөлүк. Анан дагы кандай бир шоу бизнеске жаңылык киргизейин деген оюң барбы? Аябай деле жаңылык киргизип өзгөртүп жиберем деп деле айта албайм. Кандай болсом ошондой, кандай бар өнөрүм болсо ошол нерсени тартуулаган эле аракет кылайын деп атам. Ошол ал эми өзгөчөлөнүп баягы жасалмалуулук ал нерсе баары бир өчүп калат болуш керек. Өзүңдүн эле ушул турган нерсеңди жеткирип берсең эле ошол ийгилик деп ойлойм. Алтынай, анда ушуну менен биздин маегибизди жыйынтыктайлы, мындай кыскача болсун. Дагы сен көптөгөн ийгиликтериңе жолугабыз, дагы көп баарлашабыз дегендей. Биздин видео сиздердин лентаңыздардан чыгуусун кааласаңыз, анда каналга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан жолукканча. Сизге сыйым, сизге урматы, үмүтүм да сизге кымбаты. Жан адамга айтпас сырымды, сизге ыра көрүп ырдадым. Табыштадым сизге барысын, сиз таптыңыз жүрөк дарысын. Сизге буйруп менин бактымды, сөздөрүмдүн кызыр дарысын. Сизге арнадым ошол түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын